Assalamu alaikum. Алга медиа каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн 12 март 2021 жыл, апта күнгө жума. Assalamu alaikum. Келиңиздер. Базарга кош келипсиздер. Баяман Батыр базары. Ондар Баяман Батыр базарында 12 март 2021 жыл. Бүгүн сиздерге азыр ушул чогуу өрүктөрдүн бааларында бир көрсөтүп коелук дедик сиздерге туугандар. Азыр бир чекеден көрсөтүп беребиз. Сатылган өрүк бар экен, ошонун баасын билсек. Канчадан сатылды ака өрүктөр? Аманас. Канчадан деп атасыздар? Алло. 100 сомдон деп атат экен туугандар. Баргеги өрүктөр, дымдалган өрүк 100 сомдон. Бул жакта бааларында билип берели сиздерге. Кандайсыздар эже? Кандайсыз? Жакшысызбы? Өрүктөрдүн бааларын канча деп атасыз? 135. 135тен таза баргеги өрүк экен. Бул жакчы 145ке бербейли. 145 сомдон бербептир. Бул дагы ошондойбу? 145 сомдон бербей коюптур туугандар. Кандай атасыз? Olmakakta her kıldığı bolu katı. Her kımar mı? Канчадан сурап атат алмакакты? Olmakakta 20 somdan 25 somga çeyin suru. 20 сомдон 25 сомго чейин сурашып атыптыр. Бул жакта өрүктөр сиздики бека? Yok. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз өрүктөрдү? 130 деп атабыз. 130. Мынадан бияга 130, бул 160. 160. Алга медиа деген. Кага өрүк канча болот? Таза жей турган өрүк. 100 сомдон болуп атыптыр туугандар. Чыгылган сиздики бека? Кошунукта. Канчадан деп атат булар? 100 кем бар деп атат. 100 сомдон кем бар. Дымдалган эмес экен. Бул коробкадагына 370 сомдон сатылып тур туугандар. Ушундай экен. Тоглоо өрүктөр. Бияк сиздики бека? Канчадан деп атасыз буларды? 80-100дөн алынды. 80-100 сомдон алыныптыр туугандар бул жакта. Бардыгы жей турган кага өрүктөр экен. Бапкенин кага өрүктөрү. Канчадан деп атасыздар? 40-45 сомдон компотко экен да булар ака. Мына таза өрүгүңүз канча сом? Бул 45 сом таза өрүк экен туугандар. Мына кага өрүк канча? Бул 60 сомдон. Сыгылгандарчы? Булар ака дымдалган эмес да? Натуральный 95 сомдон данеге алынган жей турган өрүктөр экен туугандар. Орто баасын көрдүңүздөр туугандар, ушундай. Ушун менен биздин көрсөтүү жыйынтыгына чыкты. Пайдалуу болгон болсо лайк коюп, комментарий жазып коюңуз.